Нетаньяху менен Трампты группа Эпштейне деп ат коюп алышпады. Батышта ошондой ат коюп алышты да. Иран өзүнчө бир сабак берип койду да. Трамптын спонсорлору, баласы абдан азыр ушул согуштун айланасында чоң акча таап атат. Газага байланыштуу ар бир мамлекет мүчө болгусу келсе $1 миллиард бересиңер деп. Алардын шакеди бир $500 турса, анын Patriot $1 миллион турган Patriot менен аны түшүргөнгө аргасыз болуп атат да. Үчүнчү дүйнөлүк согушта ошо ядролук бомбаны колдонуу режиминен турат. Эмне үчүн ушул кичинекей Израилде мусулмандар кандайдыр бир башын кошуп туруп, бир туруктуу каршылыкты көрсөтүп токтото албай атат. Туалетке барса да охрана менен барышат, бири-биринен чочуп жүрүшөт. Американын президенти биз буларды жеңдик деп айтып атат. Анан кече кайра айтып атат, биз жеңдик, а эмне үчүн булар кайра бизди жардырып атат? Мен буларды түшүнбөй калдым да Иранга кайра ушундай суроо берип атат да өзү. Жакынкы чыгышта өзгөчө бир конфликт, согуш пайда болду. Ошонун Кыргызстанга таасири кандай болот деп ойлойсуз? Баарыбыз ойлоп аттык элек, эми Трамп мындай анонс кылганда бир 10-15 күндө бул согушту бүтүрөм деп. Азыр карасак, бул 10-15 күн менен бүтпөйт окшойт. Бир чоң согушка айланат окшойт. Анан ушул биздин жалпы Борбор Азия регионго, Кыргызстанга кандай тиешеси бар болот деп ойлойсуз? Ачыгын айтканда, бул Персия заливи деп коебуз, же болбосо жакынкы чыгыштагы болуп аткан согуш Иран менен тиги Америка Израилга каршы болгон согуш болуп атат. Негизинен Иран өзүнүн мамлекетинин территориясын, эгемендүүлүгүн, өзүнүн жогорку деңгээлге динин сактоого, өзүнүн жаратылыш жерин сактоого ошол Израиль Америка менен каршы күрөшүп атат. Коргонуп атат. Ал эми Израиль менен Америка акыры бул жакында эле баштаган жок. Алыс кетпей эле койгон 25-жылдын июнь айында дагы бир 12 күндүк бомбежканы бомбалап Израиль жардырууга алып келген. Ядердик объекттерди. Бир ядердик объектти жардырууга Б-50 деген самолет менен жардырды, бирок ал аягына чейин чыккан жок. Бирок Иран тагдыры тарыхы боюнча абдан илгерки мамлекеттердин бири. Иранды канча деген мамлекет басып алып, кайра бошотуп, кайра алар кубаланып отуруп, бүгүнгө чейин Иран Персия катары, Персия болчу, бүгүн Иран катары калыптанып келген мамлекет болот. Негизги байлыгы Ирандын бул ислам дини негизинде мамлекет курулуп, 79-жылы ошолор бийликке келген. Себептеген ага чейин ал жактагы жаратылыш байлыктардын баарын Англия, Америка бүт бардыгын талаптанып, өз каалагандай чайкап жүргөн. Шах убагында, Шах убагында, шах ошолорго мындай берип койгондо. Бүгүнкү күндө ошону кайталайбыз деген, калп эле ошо Иранга ядерлик оружие бар, ошого биз жолтоо кылышыбыз керек, алар тезирээк өнүкпөсүн деген максат менен Израиль менен Америка согуш жарыялап талкалап атышпайбы. Бирок Иран өзүнүн күчүн көргөзө алды. Бүгүнкү күндө ошо жакынкы чыгыштагы согуш өзүнчө бир чоң дүйнөлүк процессте абдан таасирдүү согушка айланып кетти. Биринчиден бул энергетикалык кризис болуп калды. Ошол Ормузский пролив деген бар, ошондон узун ортосундагы узундук где-то 35 километрден аралык бар. Ошол аралыктан корабль, танкерлердин баары бензин, нефть, газ, жижини алып өтүшөт. Ошонун баары токтоп калды. Бир 20-25% ошол жерден дүйнөдөгү. Көбүнчөсү мынабу Европа өлкөлөрү алышат. Нефтти чыгарган Арабтын өлкөлөрү Европага ошо Ормуздун проливинен алып өтүшөт. Танкерлер. Не только нефть, жижини, СПГ деп коебуз, жижини природный газ, алардын баарын алып өтүш. Бирок тилекке каршы ошонун бардыгын Иран толугу менен контролдоп, бирөөнү да жибербей коюп. Только Кытай менен Иранга мындай тилектеш мамлекеттер гана өткөзүп атат. Экинчиден, бул жерде абдан чоң эскалация болуп калды да. Бул согушка жекеле Иран, Израиль эмес, Америка үчөө эмес, бул согушка Иран тарапта мына хуситтер согушат Израилга каршы Йеменден. Хезбалла деген эл аралык деңгээлде өзүнчө террордук организация, алар дагы каршы Ливандан. Андан чыкка Сирияда өзүнчө жол берип, андан чыкка Ирактын шииттери дагы бул Израилга каршы согушуп атат. Андан тышкары эң опурталдуу кыйынчылыгы бул Иран бул согушка даярданып жүргөн.
40 жыл даярданды деген дүйнө жүзүндө бул Ирандын көптөгөн ар кандай экономикалык жактан, ар кандай бизнес структура жагында өздөрүнүн адамдары бар. Андан тышкары уктап жаткан атайын жардыруучу же болбосо аткылай турган атайын ячейкалары бар. Эгерде кокус Америка менен Израиль ушунчалык эле бомбалап жашоосу кыйын болуп калса, алар ошол күчтү да колдонуп коюшу мүмкүн. Дүйнө жүзүндөгү Иран, Израиль менен Американын посольствосу бүт коопсуздук жагынан абдан жогорку деңгээлге чейин чыңалууга алып келди бүгүн. Чоочуп турушкан убагы. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө ушул эскалация, ушул жакынча согуш дүйнөлүк финансылык кризиске өзүнүн бир чоң салымын кошуп койду. Энергетикалык жактаган көптөгөн батыш өлкөлөрү кризис боло баштады. Бензин, нефттин баардыгы мындай айтканда баасы жогорулай баштады. Төртүнчүдөн Америка НАТОга кирген мамлекеттерди Испания, Англия, Германия, Францияны чогуу кошулуп, Ормузский проливди баарыбыз корабльдерди жибергиле, баарыбыз аткылап, толугу менен ошол жерден тынчтыкты орнотуп, Иранды багындыра алды эле, алардын бирөө да макул болбой калды. Биз согушпайбыз деп. Анан Израилге абдан чоң жардыруулар болуп, көптөгөн аскер кызматындагы премьер-министрдин агасы, разведка, министр обороны ошолордун башчыларына чейин мындай өлтүргөнгө чейин алып барышты. Азыр премьер-министр Нетаньяхунун тагдыры да белгисиз болуп турат. Мына бир 5-6 күндөн бери. Ушунун баардыгын карай турган болсок, Америка менен Израиль көп жагынан мындай уттура баштады. Алардын негизги уттурганы бул Ирандын жетекчиси Хаятала Аменени өлтүрсөк, анан ошол жерде ички оппозиция чыкса, биз анан басып киребиз да баягы Ирактагыдай кылып ордуна коебуз деди. Ички революция. Да. Бирок тилекке каршы америкалыктар бардык жагынан жаңылды. Оппозиция Аятолла Хамени өлтүргөндөн кийин биринчиден, экинчиден 170 жаш балдар, кыздарды томагавк менен жардырып жибербеди. Мектепти. Ошондон кийин кайра оппозиция мамлекетке кошулуп, эл менен чогуу болуп, баары кайра бир муштум болуп каршылык көргөзө баштады. Ал эми Американын президенти Трамп айтпады, томагавк биздики эмес, ал Ирандык болуш керек, өздөрү жардыр деп. Кийин кайра жо биз билбейбиз аны кимге бергенин, биз сураштырабыз деп. Бирөөгө саткан. Да, саткан, андай мындай деп эптеп ошондон чыга албай, азыр Америкада бул боюнча катуу талкуу болуп атат да. Ошон үчүн бул аскердик кылмыш да. Да. Эми ушунун бардыгы Кыргызстанга же болбосо Борбордук Азияга кандай таасирин тийгизди? Биринчиден, Кыргызстан өзүнчө темир жол куруу менен бирге Бандарабастан порт жер бөлүнүп берилген Ирандан. Ошол жерге өзүнчө логистикалык борбор курулмак. Анын баары азыр токтоп калат. Экинчиден, биз Кыргызстан Эмиратка, Катарга, араб өлкөлөрүнө авиагруз, авиасообщение жүрүп турганбыз. Анын баары токтоп калды. Бүт токтоп калды анын баары. Суу, эт жиберчүбүз да. Биз бизнес, суу, текстиль, эт ошолордун баары жиберчү, алардан дагы продуктты ар кандай алчубуз. Анын баардыгы токтоп калды. Бүт. Азыр бүгүнкү күнгө чейин авиасообщение жок. Биздин жакындары бир 360га жакын Кыргызстанды Оман аркылуу алып келишпедиби? Вот. Ошон үчүн Кыргызстанга да мунун залакаты тийди. Бул экинчи жагы. Андан тышкары экологиялык катастрофа деп коебуз. Өткөндө Иранда бир чоң нефтеперерабатывающий заводдорду жардырышпады. Ошондон кийин жанагы асманда нефтехимический продукттан түзүлгөн чоң булуттар пайда болуп, анан ошонун баардыгы адамдын денесине жаратылышка абдан катуу тескери таасирин тийгизип атпайбы? Эгерде ошондой нефтехимический жарылуулардан кийин булуттар пайда боло баштаса, анын баардыгы шамал менен Борбордук Азияга чейин айдап кетиши мүмкүн. Ошондой дагы мындай прогноздар бар. Демек, экология дагы мунун чоң тиешеси бар. Андан тышкары, эгерде согуш катуу улана берсе, катуу жардыруу болсо, Ирандан жанагы гуманитардык катастрофа боло баштайт. Элдер кача баштайт. Түндүгү Азербайжан, Түркменистан, андан ушу Борбордук Азияга кача баштайт. Жириновский айткан сценарий. Почему опасно? Миллионы беженцев хлынут, сметут Армению, Азербайджан, Грузию.
Но остатки беженцев хлынут на наш Северный Кавказ, Краснодарский край. Üçüncü dünyөлүк согушта ошо ядролук бомбаны колдонуу режиминен турат. Мына кече мурда күнү жанагы Карга деген нефтеперерабатывающий завод, нефти чыга турган нефтехранилищелери тиги Иранда аны жардыруулар болду, бирок нефтиге тийишкен жок. Ал жерде военный объектилер жарды. Азыр 5000ден ашык десант авианосецтерде күтүп турушат, баягы жердеги операцияны жасайбыз деп. Ирандагы ага каршы даярдык болуп турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул согуш мындан ары ырбай турган болсо, бул согушка көптөгөн өлкөлөр дагы кийлигишип калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол Эмират, Катар, Бахрейн, Кувейт бүт баары аралашып кетпедиби? Себеби аралашты дегеним, ал жердеги Американын базалары, военный радиолокацион станциялары, 7-чи флот Катардагы ошолорго бүт катуу соккурулбады Иран тарабынан. Албетте мунун баардыгы абдан көптөгөн бүгүнкү күндө да келечекте дагы катуу бир орчундуу согуш боло турган окуяларды мындай өздөштүрүп жүрөт да, алына өрчүндөп жүрөт. Эң негизги ошол согуштун себеби эмне болду деп ойлойсуз? Бул бир нече жылдан бери болуп келаткан окуя. 1980-жылга чейин Иран менен Израилдин бирине бири болгон катташы, мамилеси абдан жакшы болгон. Израилден атайын адистер келип, жанагы очистительный сооружение водной, ана нефти боюнча иштерди жүргүзүп, абдан арзан баада нефти алып жүрүшкөн. Анан 79-жылдын аягында Иранда революция болуп, төңкөрүш болуп, анан бийликке Аятолла Хамини биринчи ошолор келип, анан ошолор келгенден кийин баягы бирине болгон карама-каршылык күчөп отуруп, акырында отуруп абдан жогорку деңгээлге чейин жетип калды. Албетте бул жекеле эмес, эң негизгиси бул жерден Иранда болуп аткан жаратылыш ресурстарынын, кен байлыктардын абдан көптүгү. Жанагы жаратылыш газы менен нефтинин биринчиден, экинчиден жанагы Ормузский проливден бүт нефти, газдын өтүшү. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө ошо Ирандагы канча жылдан бери аракет кылышып атат, ядерлик бомбаны же ядерлик синтезди жасайып, ошонун негизинде биз дагы ядерлик держава болобуз деген буга каршы күрөшүү. Ошо төртүнчүдөн акыркы убакта Ирандын ошол Персия заливиндеги мамлекеттерге болгон кандайдыр бир деңгээлде мындай басымдуулугу да бар, ачык сөз. Эң акыркысы Ирандын ичинде болуп аткан жанагы оппозициялык күчтөр бар десем жаңылышпайм. Биринчиден мурда Ирандын мурдагы шахы болгон Риза. Ошонун баласы, анын неберелери Америкада жашайт, Францияда жашайт. Алар дагы өзүнчө бир уюм түзүп алып, баягы саясатчылардан Иранда болгон окуяларды көтөрүп, катуу иштерди жүргүзүп атпайбы. Андан тышкары Ирандын ичинде бир нече улуттан түзүлгөн область жайгашкан жарандар жашайт. Азербайжандар бир 40%га жакын, андан тышкары күрттөр, андан тышкары белучтар, ушулардын баардыгын тиги Америка менен Израиль көтөрүп чыгып, Иранды улуттук жарылууга алып келебиз деп эле иш оңунан чыкпай калбадыбы. Булар дагы өзгөчөлөнгөн мындай позицияда да. Дагы бир айта турган сөз, Ирандын ошо экономикалык жактан акыркы мына 80-жылдан бери санкцияда да. 80 бери санкция экономикалык. Ошол ичиндеги болуп аткан окуялар ошол санкциянын негизинде биз элди алып чыгабыз, ошол элге жардам көргөзөбүз, демократия орнотобуз деген өздөрүнүн ойлору бар да. Ошо Израиль, америкалыктар ошолор иш оңунан чыкпай калды. Бул дагы бир себептеринин бири. Негизинен ушуну комплекстүү караш керек да бул жерде. Ачыгын айтыш керек, акыркы убакта Иран бир 70-80% Иранда абдан мындай прогрессивдүү жаштар. Бүт бары технический образованиясы менен докторлор,
көбүнчөсү ошо илимдүү билимдер, өзгөчө аялдар дагы, кыздар дагы ушул жагынан аябай өнүгө баштады да Иранда. Анан албетте билим, илим өнүккөн жерде бардыгы өнүгө баштайт. Экономикасы жагынан дагы санкция болгону менен жашоого бардык шарттарды түзгөн Иранда. Бирок жанагы диний радикал деп айтышпайт, диний радикалдын башчылары бийликке келип алган, акыркы убактагы мына 22-23 жылкы, анан 25 жылкы ичара болгон көтөрүлүштөрдө көптөгөн адамдарды атып салышты, асып салышты деген мына батыш өлкөлөрүнүн көптөгөн маалымат кызматтары берип жүрүшпөдүбү? Баягы маалымат согушу да акыркы убакта абдан күчөп турган мезгилде. Ошолордун бардыгы канчалык деңгээлге туура эмес, бирок маалымат чыгып аткандан кийин бул дагы бир себептердин бири болду да. Эми мунун бардыгы комплекстүү. Бирок кысым чын эле болгон да. Ички Иранда кысым болуп, жана аялдарды ташбаранга алып. Эми ал баягы митингдер болбоду эле. Жоолукка паранжа кийбегендердин баарын жоопкерчиликке тартабыз дегенде, алар дагы кандайдыр өзүнүн жарандык укуктарына коргоонго аракет кылган. Эми буну көп тараптуу караш керек экен да. Иранда кээ бир райондар бар, биздин кадимки эле Кыргызстандагыдай юбка кийип, мини юбка, бети ачык эле жүргөндөр да бар. Жоолукчан жүргөндөгү райондар бар. Ал жерге жоолукчандар гана жүрө тургандай болуп. Экинчиден, анан бунун бардыгын ар тараптуу караш керек да, бир тараптуу. Ошон үчүн бул жерде Ирандын бүгүнкү күндө жашоо тиричилиги болуп аткан окуясы бул Ирандын өзүнүн демократиясынын негизинде өнүгүп атат да. Өзүнүн баягы философиясы, дин негизинде жолу бар. Ал эми башка жактан алып келип туруп ушундай демократияны аны жасаш мүмкүн эмес. Себеп дегенде Иран бүгүнкү күндө абдан катуу монолитный государство, мамлекетке айлана баштады. Себеп дегенде тышкы душмандардан коргонуу үчүн, сактануу үчүн булар ушундай позицияны түзүп калышты да. Демек булардын келечеги да алды, буларды Иранды Америкада Израиль багындыра алып, Иран бул туруштук бере турган мамлекет болуп калды. Дүйнөдө бүгүнкү күндө баягы ири державалар, курал жарагы чоң мамлекеттер басымдык кылып, өзгөчө Америка, Израиль ушул Персия заливинде ошондой кылышчу да. Бүгүнкү күндө Иран өзүн баягы орточо курал жарагы болгон орточо мамлекеттерге киргени менен, бирок ошолорго туруштук берип, аларга сабак берип койду да. Ушундай бере алса болот экен. Ошонун ичинен жандануу боло баштады. Кээ бир мамлекеттерде азыр Америка менен Израилга болгон мамилеси, позициясы өзгөрүлө баштады. Ошол эле мына НАТОго кирген мамлекеттер ошондой болуп калды. Иран өзүнчө бир сабак берип койду да. Жок, бирок чын айтканда бул эл аралык укукту тебелеп, жөн эле кол салуу, эч кандай Совбез ООНдун чечими жок, өзүнүн ички конгресстин чечими жок. Жөн жерден келип эле кол салып, лидерлерин өлтүрүп коюш деген бул эл аралык кылмыш деп ойлойм мен. Андай болбойт да. Конечно, НАТОнун башка эмелер, өлкөлөр да өзүнүн мындай ойлору бар. Бирок ага карабастан мына азыр маалымат түшүп атат. Ооба, кыйынчылыктар бар, кандайдыр бир өзүнчө бир жанагындай позор болуп атат. Бирок ичинде Трамптын спонсорлору, баласы абдан азыр ушул согуштун айланасында чоң акча таап атат деген маалыматтар түшүп атат. Аларга выгодно болот деп. Бир күндө $90 миллион таап атат деп жазып атышат телеграм каналдар. Ошол чындыкка жарашабы? Америка 1999 жылы Югославияга кол салганда, анда дагы жанагы коопсуздук, ООНдун коопсуздук кеңешинин чечими жок, уруксаты жок эле бомбалап Югославияны топтоп салган. В Белграде завыли сирены. Небо озарили 2 оранжевых взрыва. Это были попадания по военной базе. НАТО начало массированные воздушные бомбардировки. Первый авианалет длился до 4 утра. Повреждены около полусотни объектов. За первую неделю самолеты совершили больше 1000 вылетов. Бомбили не только военные объекты, но и всю критическую инфраструктуру страны. А жертвы среди мирного населения представители НАТО называли сопутствующим ущербом. Эч кандай жоопкерчиликти алар тарткан эмес. Ооба. Бул бир. Экинчиден мына Иранга буга чейин да бомбалабады 25-жылы. Быйыл дагы мына бомбалап аткылап азыр талкалап атпайбы?
бул ООНду Америка Нью-Йоркта жашкан ООНдун офисинде көбүнчө өздөрүнүн кишилери ал ООНду вообще уруу ойнобойт да, кыргызча айтканда укпайт дагы, өзү каалагандай мамиле жасайт. Үчүнчүдөн бул акыркы убакта алар жанагы Совет мира деп түзбөдү Трамп. Газада. Совет мира газага байланыштуу ар бир мамлекет мүчө болгусу келсе $1 миллиард бересиңер деп. Биздин Орто Азиядан да кээ бир мамлекеттер ошого мүчө болуп калышты. Араб өлкөлөрү дагы ошол миллиарддардын бардыгы тиги Трамптын жанагы фондуна Совет мирага түштү, анан кандайча пайдаланат, каяка кетип атат. Бул Совет мира болуп эле Совет войны болуп баратпайбы булчу? Чынын айтканда ошол Совет мирада токтотсо болмок, болбойт мындай деп. Анан эл аралык деңгээлде көптөгөн жанагы политический, саясий, военно-политический блоктор бар да, анын бири мына ШОС. Иран ШОСко 23 жылдан барып мүчө. Анын ичинде Индия да кирет, Пакистан да кирет. Бирок 28 февралда Америка Иранга каршы сок курду. 2 мартта гана ШОС ООНдо өзүнүн билдирүүсүн жасады. Токтоткула, эскертүү катарына болбойт ушундай деп. Эми ушу ШОС баягы хартиясында же уставына жазылуу эч убакта жанагы аскердик жардам берүү болбойт, военный киргише албайт депчи. Только гана экстремизм, терроризм, сепаратизм боюнча гана биргиликтүү иштерди алып барат деген максатта. Ошондой болду да. Ошондо ШОСтун позициясы эгерде бир катуу оперативдүү талабын койсо, бул ООНдо дагы бир башкача же болбосо Америка, Израилде башкача мындай көңүл бурмак. Тилекке каршы ШОСтун өзүндө да кичине биримдик жок да, себеп дегенде ошо согуш башталардан бир күн мурда тиги Индиянын президенти Моди барып алып туруп, биз Израиль менен Израилди колдойбуз деп чыгып атпайбы. Анан ШОСтун ичиндеги мамлекеттерден тиги Индия менен Пакистан чек арада талашып согушуп атат. Андан тышкары Кытай менен Индиянын ортосундагы чек ара боюнча көптөгөн мындай карама каршы пикирлер бар. Бир пикир жок да. Эми мен ушуга кайрылганымдын себеби быйыл бизде ШОС болот да. ШОСтун юбилейный болот. Ошол ШОСко ушул келечекте бүгүнкү күндө болуп аткан Иран, Америка, Израилдин ортосундагы согуш боюнча келечекте ШОСко кирген мамлекеттер ушундай жагдайлар кандай көз карашта болуш керек, кандай туруштук бере алат деген көп маселелерди карай турган учур келип калды. Ошого байланыштуу азыр даярдыктар болуп атат. Бул ачык сөз. Демек, бунун баарын мындай алып көрө турган болсак, бүгүнкү күндө Иран менен Израиль Иран менен Израилдин ортосундагы мындай карама каршылыктар ушунчалык деңгээлге жетип баратат. Эгерде керек болсо Иран Израилдин жанагы атомдук энергетикасы, атомдук жардыруучу заттары бар Димон деген жер бар. Ошонун жеринин жанында бир 3-4 базалар бар. Ошого чейин жардыруу жасайбыз деген, эгер керек болсо жардыруу жасайбыз деген эскертүүлөрдү берип койду. Бул эскертүүлөрдү албетте Америка дагы, Израиль дагы билет. Ал эми Америка айла жок, ошон үчүн жанагы ээске кирген мамлекеттер чакырып атпайбы, Ормузский проливге каршы бизде иштейли деп. Эми бул боюнча Американын Джон Кеннет деген терроризмге каршы күрөшүү боюнча центринин Трамптын командасында жүргөн адам кече күнү протест берип, Трампты критикалап, жумуштан чыгып кетти. Биз Иранга эч кандай, Иран бизге эч жамандык кылган эмес, биз Иранга каршы согушпашыбыз керек деп. Ошондойлор абдан көп болуп атат. Конгресс менен Сенат, Америкада дагы анын арасында көптөгөн конгресс менен сенаторлор дагы тиги Трамптын айткандарына каршы чыгып атышат. Демек, бул согуш канткени менен эл аралык деңгээлдеги мындай укукту бузса дагы, Американын өзүндө дагы укук коргоочулар, сенаттагы конгрессмендер дагы Иран тиги Трампка катуу мындай эскертүү берип атат. Эми жакын арада көп нерселер чечилиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр
Американын президенти Трамп айласын таппай жатат. Канчалык деңгээлде бул согушту бүтүрүп салышыбыз керек деп. Биз буларды жеңдик деп айтып атат. Анан кече кайра айтып атат, биз жеңдик, а эмне үчүн булар кайра бизди жардырып атат? Мен буларды түшүнбөй калдым да, Иранга кайра ушундай суроо берип атат да өзү. Ошон үчүн бул согуш албетте өтө мындай опурталдуу көптөгөн кыйынчылыктарды алып келет. Америка жакын арада бул согушту эптеп мындай Израилге жүктөп коюп чыкканга аракет жасайт да. Иран 3 эле талап койду. Биринчиден репарация, өлгөндөргө, жоготууларга талкаланган бүт репарация төлөп бересиңер. Экинчи талап, жанагы эч убакта мындан кийин биз менен каршы согушпайсыңар, биз дагы силерге каршы болбойбуз. Үчүнчү тарап жанагы атомный энергетика бар, атом ошолорду иштеткенге биз силерден уруксат сурабайбыз, биз өзүбүздүн ишибизди кылабыз деген максатта. Ошондой деп талаптарды коюп атат. Бирок тиги Израиль менен Америка бул талапка анчалык деңгээлде көңүл бурбай жатат окшойт. Мына азыр Конгрессте да айтылды, күндө бул согушка Америка күнүнө 10 миллиард долларды жумшап атышат. ПВОго жумшап атышат, жанагы бомбалаганга жумшап атышат, авианосецтеги жанагы спецназтарды камсыздаганга эми расходдор аябай чоң болуп атат. Израиль да айтып атат, жана железный купол деген ПВОнун ракеталар түгөнүп атат. Анткени согуш башкача болуп кетпеди. Алардын шахеди бир $500 турса, анын Патриот $1 турган Патриот менен аны түшүргөнгө аргасыз болуп атат да. Анан күндө Американын бюджетинен миллиарддаган акча кетет, бирок мен сурап атпаймынбы? Бирок башка жагынан жанагындай Трампты президент кылган спонсорлору, балдары, ошолору өзүнчө бир акча жасап атабы? Анан мүмкүн бул Америкага выгодно болуп атат. Канчалык көбүрөөк согуш узак болсо, ошончо көбүрөөк акча таап, Конгресске жумшай ал акчаны, өзүнүн президенттик компаниясына жумшай, билбейм. Ушул акча таап атышат деген маалымат түшүрөт. Ал өзүнчө иш, ал боюнча азыр Америкада көптөгөн маалыматтар чыгып атат. Трамптын жана Кушнир, дагы күйөө баласы, өзүнүн баласы, булар Эмират менен мындай келишим түзүп алып, ошол жерде бир 100-200 миллион ашык долларды киреше кылып алды деген. Анын себеби Трамп президент болуп турганда бүгүнкү күндө коргонуу боюнча жаңы технологиялардын шифр, код, схемаларын сатып жиберген деген ушундай бир маалымат чыгып атат. Бул өзүнчө тарап. Бирок ага карабастан жанагы бул согуш деген любой мамлекетте согуш болгондо списанияга көп акчалар кетирет. Любой мамлекетте согуш болгондо жанагы маалымат согушу болот. Любой мамлекет согуш болгондо эки жак тең аябай көптөгөн калпты айтышат. Бир жагы биз тигини талкуладык, биягы буну талкуладык деп баягы маалымат таласын ошентип айта берет. Бирок жанагы кетирген акчалар боюнча, ошо жумшаган акчалар боюнча расходтордун көбү биз Америка Иракта согушпады. Иракта согушканда биз айтып жүрөбүз го, баягы тестти курганда плоскоусар $600 деп. Алар ошо Иракта согуш жүргөндө электрорезеткалар $300-400 списание кылышкан экен. Ал боюнча чоң мындай иш козголуп, ФБР тергеп, көптөгөн офицерлер ошол тиешелүү адамдар кийин кармалып соттолуп кетпеди. 100-200 миллион деген паракорчулук болгон ошол коррупциялар. Ал жерде дагы аскер системасынан көптөгөн коррупция. Бүгүнкү күндө да ошондой болуп атпайбы? Мына Украинага жумшаган акчалардын көбү деле аягына чейин жетпей, тиги Зеленскийдин кишилери аркылуу кээ бирлери жолдон же башка схемалар менен чыгып кетип атпайбы? Мына Баткен согушунда биз болдук. Баткен согушунда Министерство оборонадан канча миллион деген, 100 миллион деген сомдорду расход кылдык деп списание кетирген. Кийин анын баары билинип калып, анан зам министр оборона, начальник управления тыла, бир нече адамдар биздин Кыргызстанда эле кармалганда убагында, соттолгон убакыттар болгондо. Бирөө Россияга качып кеткен, Петиков деген. Калгандары кармалган, ошондой окуялар болгон. Бул согуш дегенде ошол көп согушту алаканымдай ушалап, ошо акча түшөт деп аябай күткөн адамдар бар да, ошо бийликте, ошо
өзгөчө ошо коргоо жагында, коргонуу жагында, курал жарак чыгаруу жагында иштегендер. Ошон үчүн бул бир эле мындайча айтканда чакан көрүнүш, бул абдан чоң көрүнүш. Бизде болобу, башка мамлекетте болобу. Ошон үчүн жанагы ушундай учурдан пайдаланып, Трамптын жакындары баягы любой жерден акча жасаш керек болуп калды да. Булар эл аралык эксперттердин айтуусу боюнча Трамптын жакындары өзү 1,5 миллиардтан ашык долларга мындай киришет тапты деген ушундай цифралар чыгып атат. Эми аны кийин Трамп барып эртелүү кетет, же импичмент болуп кетет, же болбосо срогу бүтүп, башка срогу шайланбагандан анын жакындары да көптөгөн ошо суралашат, каралат. Так что бул келечекте боло турган иш. Анан жанагы Иран боюнча согушта кандайдыр бир даярдык жок болуп калды деген маалымат болуп атат. Жанагы азыркы Пентагондун чоңу Стив Хагет деген өзү мындай кадровый военный эмес, көп нерселерди түшүнбөгөн киши деп аналитиктер айтып атат. Анан өзүнүн Пентагондо бүт күчтүү оперативдүү ыкчам кадрлардын баарын тазалап, жалаң эле жанагындай мени мактаган, Трампты жактаган, Стивти өзүнүн жактагандарды калтырып, анан Иран менен согушта же планы жок, кантип баштайбыз, кантип бүтүрөбүз, чын эле революция болобу деп мындай даярдалбаган согуш болуп калды деп айтып атышат да. Абдан туура. Себептегенде Иран менен согушта Америка ошо Израилдин тилине кирип, азыр тиги Нетаньяху менен Трампты группа Эпштейн деп ат коюп алышпадыбы? Батышта ошондой ат коюп алышты да. Ошону Нетаньяхунун басымдуулугунун негизинде Трамп ошо согушка катышып атпайбы? Негизинен бул Иранга согуш барардын алдында булар өздөрү мындай жогорку мындай атайын план түзгөн эмес. 3-4 күн ичинде жанагы тяжелый бомбардировка менен согушуп атып талкыласак, анын ички оппозиция чыгат, күрттөр чыгат, башка улуттар чыгат, анан финансовый рынокто болгон кризистен кийин баары чыгат дагы. Ичинен чыкканда биз дагы кошумча күч берип туруп, баарын талкалап басып киребиз деген булардын мындай өздөрүнүн планы болгон чакан. Үстүрдөн эле. Да, бирок ошонун баардыгы оңдон чыкпай калды. Эч кандай ичинен жарылуу болгон жок, эч ким чыккан жок. Наоборот, кайра Иран буларга катуу туруштук берди. А Иран болсо баягы өткөн согуштардан кийин абдан катуу даярданган. Биринчи булар вариант баягы эски запаста жаткан, эски снаряддарын колдонулган. Баягычы Израильдер баягы куполдон аткылай берип, куполдон аткарып, стратегический баягы өздөрүнүн резервтерин баарын жок кыла баштаган, анан түгөнө баштаган. Түгөнө баштагандан анан Фатах 2, анан Харам Шах 4 деген баллистикалык ракеталары уже кирип талкалай баштаган. Аны жердин астына катып коюшкан. Аны жердин астында, тоодун ичинде ар кандай ыкмалары менен 50, 60, 100 метрге чейин тоннелдерди куруп, булар бир 20, 30, 40 жылдан бери даярданып жүргөн мындай согушкачы, ушуларга каршы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө булар аябай катуу эффективдүү иштеп атышат. Ал эми тиги деңизде болсо булардын корабльдеринин көбү талкаланып калды да. Бирок булардын жанагы дрон катерлери бар. Көптөгөн дрон катерлер. Адам жок ичинде, бирок ракета менен, торпеда менен барып туруп тийип барып жардырат. Экинчиден, ошол Ормузский проливде абдан көптөгөн суудун үстүндө да, суудун астында да боло турган миналар бар. Ошон үчүн корабльдердин өтүшү кыйын. Анын фарватер деп билиш керек. Кайсы жол фарватер деп коет. Ошол фарватерден кайсы жолдон өтүшү алар гана билишет. Кытайларга өздөрү көрсөтөт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө булар Иранды эмне кыларын айласын таппай, ар кандай шылтоолорду айтып, ЭСтин мамлекеттерин чакырып, кайра өздөрү жасайбыз деп, кайра коркутуп, кайра уттук деп, өздөрүнүн баягы психологиялык жактан планы жок башалама болот. Ошон үчүн жанагы кээ бир кызматкерлер кетип атат, мындан туура эмес болуп атат деп. Ошон үчүн жагдай ушундай болуп баратат. Эмне менен бүтөт бунун баары? Мен билгенден Иран эч убакта жеңилбейт. Иран туруштук берет, канчалык бомбаласа дагы, аткыласа дагы, булар өздөрүнүн баягы айткан же болбосо сунуштаган иштерине жараша ошого аргасынан тигилерди макул бир келишимге келишет. Азыр болбосо да ушул келечекте аз болсо дагы
биринчиден. Экинчиден, бул эгерде эле кокус Америка жана Трамп ичине баш айланып калганда, ошого азыр бүт баары эле ошондой диагноз берип атпайбы, баш айланып калып, анан ядерный оружияны колдонгула, же болбосо ядерный бомба таштайбыз деп, же Израиль ошондой бир шарттар түзүп таштап коюп, анан кийин жардыруу болуп калып эле ошонун негизинде бир келишимге келишпесе, ошого чейин барышы мүмкүн. ошого чейин барганга булар шарт түзүп коюшу мүмкүн. Себеп дегенде жардыруулар күндөн күнгө көчүп атпайбы. Израилде мисалы үчүн самолет оңойлук менен учпайт Израилден. Авиа сообщениялар өзүнүн коридору болот убактысы менен. И то военный, грузовой, гражданскийлер дагы өзүнүн баягы расписание ошо менен үчүн мурдагыдай ачык жок азыр. Кыйын болуп калган ал жерде. Деңиз менен да өтүш кыйын болуп калган. Ошон үчүн өзүнчө блокада болуп баштады да. Ошон үчүн бул жагдай бир жакынкы убакта бир тынччылык келишимине алып келбейт. Мен картаны карап көрсөм, мына араб өлкөлөр боюнча сөз кылсак, эми 90 миллиондук Иран. Бул жакта Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, нефти бар, абдан күчтүү мамлекеттер, бай мамлекеттер, населениялары чоң. Анан эмне үчүн ушул араб өлкөлөрү, алар да мусулман, Иран да мусулман, ушулар кошулуп алып, кандайдыр бир Израилге бир туруктуулук мындай кандайдыр бир каршылык көрсөтө албай атышат. Эмне себептен? Кичинекей Израиль кымындай эле экен мондай. Бүт эметкен, окружать эткен араб өлкөлөрү чоң. Анан ошол кичинекей Израиль бүт араб өлкөлөрүнүн баарына от жагып, Иранга от жагып, бүт дүйнөдөн бүт баарына от жагып атат. Эмне үчүн ушул кичинекей Израилде мусулмандар кандайдыр бир башын кошуп туруп, бир туруктуу каршылыкты көрсөтүп токтото албай атат? Биринчиден, Иран мамлекетиндеги негизги дин бул ислам динине кирген шиит деген агым, шиит деген өзүнчө шиизм деп коет. Сириядан дагы бир 10-15% киришет, анан Ливандан киришет. Негизги дүйнө жүзүндө бир 90%тан ашык динчилер, ислам динине киргендердин көбү бул сунниттер. Калганы шиит, анан хариджит, исмаилиттер. Экинчиден, ошол диндин негизинде эжелтеден бери эле Иран менен араб өлкөлөрүнүн ортосунда диндин негизинде карама-каршылыктар болуп келген. Үчүнчүдөн, бул Иран Персия болуп турганда көптөгөн мындай басымдуулук араб өлкөлөрүнө жасап койгон. Тарыхта бар. Төртүнчүдөн, Иран менен араб өлкөлөрүнүн ортосунда нефть боюнча атаандаштык дагы эле болсо бар. Нефть, газ боюнча атаандаштык бар. Ушунун баардыгы албетте бул бир себеби болот. Экинчи себеби Катар, Кувейт, Бахрейн, Аман, ошол өлкөлөрдүн Арабский Эмираты, ошол өлкөлөрдүн баардыгына Америка, Англиянын таасири абдан жогорку деңгээлде. Экономикасына дагы, андан тышкары алардын ошол жактагы жайгашкан базасы, Катарда мисалы үчүн Американын 7-чи флоту турат, 5 000-10 000ге жакын кишилер. Ошолордун таасири дагы абдан чоң. Албетте идеология жагынан, экономикалык жагынан алар таасир берип тургандан кийин Ирандын акыркы убактагы өзгөчөлөнүп, акыркы убактагы карама-каршылыгы албетте буларга тескери таасир берет. Төртүнчүдөн, Лига арабских государств деген бар. Ошол арабский мамлекеттердин баардыгы көп учурда акыркы убакта болуп өткөн окуяларга байланыштуу, өзгөчө мына Йеменде болгон окуя, хуситтерге жардам берип атат ирандар. Ал жерде арабтар дагы согушуп атышкан, мурдун болуп кеткен окуя. Ошолордун баарын мындай эске салсак, албетте араб өлкөлөрү менен Ирандын ортосундагы атаандаштык, карама-каршылыктар буга чейин да болуп келген. Ушундай жагдайды өзгөчө ошол батыш өлкөлөрүнүн, өзгөчө Англиянын, Американын атайын кызматтарынын, мына массалык маалымат каражаттарынын идеологиясы негизинде көп учурда ушундай мамиле түзүлүп калган. Анан биримдик жок болгондон кийин бири-бирине атаандаш карама-каршылык каяктагы Израилге алар кол көтөрүп алат. Үчүнчүдөн,
Израильдин өзү 49-жылы как мамлекет катары курулгандан кийин Советтер Союзунун жардамы менен курулган. Онда аларга каршы, аларга көбү каршы болгондо аларга Сталин Советтер Союзунун атынан абдан көп мындай мүмкүнчүлүк берген ушу мамлекет болушуна. Анан кийин кандай деген кезде баягы демилгени америкалыктар алып отуруп, анан Израиль ошондой өнүккөн мамлекетке айлана баштаган. Өнүккөн мамлекетке эмне үчүн айлана баштады? Себептен дүйнө жүзүндө Израилди колдогон еврей улутундагы миллионерлер, андан тышкары саясий деңгээлде иштеген өкмөт башчыларына чейин барган адамдар абдан көп. Алардын таасири дагы көп. Ошолор ошо Израилдин бүгүнкү күндөгү абдан жогорку мына технологияны колдоно турган алдыңкы өлкөлөрдүн бирине айланышына себепкер болду. Мына согушка ошо Трампты түрткү берген дагы Америкадагы эбелердин чоң лоббиси дагы түрткү болгон буга. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Израилга каршы күрөшүү, Израиль менен мындай согушуу абдан кыйынчылыктарды араб өлкөлөрүнө туудурат. 67-70 жылдары Египет менен ошол Израиль согушканда тиги берег, западный берег Синай, Израиль утуп албады. 7 күндүк согуш. Да, андан тышкары жанагы Сирия, Ливан территорияларына чейин кирип таклап он учурларда көп өтү, голландский бийиктиктерди. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Израиль абдан бир кичинекей мамлекет болгону менен технологиясы, военный техника, оборудование, экономикасы жогору деңгээлде да. Ошон үчүн бул кыйынчылыктарды жаратып коет. Анан Америка турат артында. Албетте, Америка, Англия турат артында. Ал эми араб өлкөлөрүнүн ортосунда биримдик жок. Эмнеге? Биримдик жок айтып атпаймынбы? Диндик, экинчиден атаандаштык, анан баягы ар бири үстөмдүк кылгысы келет. Мен кыйынмын, сен кыйынсың дегендечи. Көрө албастык турбайбы баягы эле? Ал жагы да бар. Анан ошондой позицияны батыш өлкөлөрүнүн идеологиясы, саясатчылар жаратып койгон да. Анан ошондой келе атышпайбы? Ошол эле мамиледе булар мындай өсүп өнүгүп келатат. Ички дүйнөсүндө көптөгөн мындай келишпестиктер бар алардын ортосунда. Түшүнүктүү. Ушул Ирандын согуш башталгандан кийин дагы бир согуш көзгө көрүнбөй калды да, бул Афганистан менен Пакистандын ортосунда согуш башталган. Жакында эле мына Кабулду бомбалады Пакистан. Бирок Ирандан мурун бул согуш башталган. Анан Иран согуш болуп башталып, кичине унутулуп калды, экинчи планга өтүп кетти да. Ушул согуштун себеби эмне болуп атат? Эмне үчүн афган талиптер Пакистанга кол салышты? Эми Афган менен тиги Пакистандардын согушу 28 февралда почти бир күндө эле болду. Бир күндө 28-inde күндүз Афган Пакистан, түнкүсүн тиги Иран менен кечинде да, Иранга тиги Америка, Израиль кол салбады. Негизинен Афган менен Пакистандын ортосундагы жаңжал көп жылдан бери болуп келет. Өзгөчө мынагы Северный Визиристан деп коет, Пешаварга жакын жактагы түндүгүндө ошол жерде жанагы мына контролдо жок территориялар бар. Бияктын мужахеттери ар жакка өтүп, Пакистанга өтүп, Пакистандан бияка өтүп, мындай чек-араны бузуп жүргөндөр көп болчу да. Аякта делимитация, демаркация болгон жок. Демаркация границы болгон эмес. Бул бир деп кой. Экинчи Таджикистан ортобузда бир ошондой эле экен да, бир журда болгон жагдайда. Биздики Тажикстан менен го делимитация, демаркация болбосо дагы кандайдыр бирде контроль бар болчу. Ал жакта вообще эч кандай контроль жок да. Анан экинчиден акыркы убакта жанагы Пакистан Афганистанга үстөмдүк кыла берчү дайыма. Себеп дегенде афгандык талиптердин көбү Пакистанда пуштундардан түзүлгөн. Талиптер деген баягы аты которгондо студент деген сөз да. Аны Пакистандын ICI деген чалгын кызматы түзүшкөн убагындачы. Советтер Союзуна каршы болобуз. Да, кийин 94-чү булар ошол бийликти тартып алышпадыбы. Анан бул талиптер акыркы убакта ошо өздөрү түзгөн, булардын артында турган жетекчилердин баш ийбе өздөрүнчө боло баштады. Биринчиден, экинчиден Пакистан менен талиптердин ортосундагы жаңжал жанагы чек-аранын ортосунда болуп аткан заставаларда чатак чыгып атпайбы? Жер талашып, участок талашып, атышып кетип атпайбы? Анан ошол чоң жаңжалга айланып кетет.
Үчүнчүдөн Пакистанда Индиядан качкан террордук уюмдардын жетекчилери, кээ бир террористтер бар. Алар убагында Пакистанга каршы жардыруулар жасаган. Анан алар айтып атат, ошол террористтерди бизге бергиле, же болбосо ошолорду өзүңөрдүн мамлекетиңерге киргизбегиле деп. Индиянын террористтери каяка кирди? Пакистанга? Жок, Афганистанда. Афганистанда. Алар мурда Пакистанга каршы эмес. Да, анан пакистандыктар буга чейин айтып келген, ошолорду жоготкула, же киргизбегиле деп. Же бизге бергиле деп. Да, ал эми талиптердин ортосунда дагы бири-бирине мындай биримдик жок. Министр оборонасы мурдагы Омардын уулу, Слепой Омардын уулу. Ал эми берки Мулла Амарбы? Мулла Амардын. Берки министр внутренних дел Хаканинин баласы. То есть аралашып кеткен да, анын бири-бирин жакшы тилин укпайт. Ал эми Барадар бул экинчи адам да, Барадар деген идейный. Бул дагы өзүнүн группасы бар. Анан булар туалетке барса дагы охрана менен барышат, бири-биринен чочуп жүрүшөт. Ал эми жанагы Ахунзада тиги Кандагарда жашайт, Кабулда жашайт. Жакында маалымат келип атты, каза болуп калды. Анын ордунда ким жашайт, өздөрү билет. Анан албетте тигилер бир жолу эскертти, эки жолу эскертти. Анан Пакистандын канткени менен эмеси күчтүү, армиясы дагы, техникасы дагы, чалгыны дагы. Анан Кабулдан 1-2 жардыруу жасады. Терден аткылашты, анан кийин Афгандын ордуна келип, Афган талиптер тынчып калбады. Үчүнчүдөн, талиптин армиясында кээ бир учурда министр обороного баш ийбеген тала командирлери бар. Алар аткылашып жүрөт. Бир нече жолу мына Харасан талип деген погранзонада турган, Тажикстан менен турган талиптер бир нече жолу тиги тажиктердин чек-арачыларын аткылашып жарадар кылышпады. Өткөндө Кытай жараны да атып салышты, жанагы ошол дарыянын жээгинде неме бар да, алтын издешет экен, ошол жерден бизге жакын келбегиле деп атышып. Ошон үчүн бүгүнкү күндө талиптердин ичинде мындай биримдик жок. Бийликке келгени менен бири-бирине каршы болгон учурлар көп болот. Акыркы убакта ошондой көбөйүп кетти. Ошон үчүн жанагы террордук уюмдун негиздөөчүлөрү, жакын чыгыштан качкан, Ирактан качып келген террорчулар көбөшөлөр ошо жанагы Кундуз, андан тышкары аркы түндүк Визиристан жагында жашап атышпайбы? Ошол эле ИГИЛ, мурда Аль-Каида кирген, бизде жанагы Ислам Өзбекстан кыймылы, Шаркы Азаттык Түркистан деген ушундай чоң-чоң уюмдарга кирген террорчулар, экстремисттер экинчи, үчүнчү поколениесинде ошол жакта мыйзамсыз жашап жүрөт. Аларга эч кандай чара колдонбойт. Бир жумада 1-2 жолу жардыруу болуп турат мына Афганистанда бүгүнкү күндө. Булар көнүп калышты. Пакистан менен Афганистандын ортосундагы чек ара маселелери чечилбеген, анан жана террорчулар боюнча көптөгөн Индиянын террорчулары деп атышпайбы, пактар. Ошолор боюнча дагы көп суроолор пайда болду. Ошол дагы негиз болуп калды. Мунун артасында дагы бир сыр бар, азыр билинбегени менен, себеп дегенде акыркы убакта ошо афгандар Иранга жардам беребиз, Иранды колдойбуз, өзүбүздүн кишилерди жиберебиз деген ой пикирди жаратып, билдирүүлөр жасап койбодубу? Бул албетте Америка, Англияга жакпайт. Америка, Англия канткени менен Пакистанды канча жылдан бери колдоп келген, жардам берген, каржылаган, көп учурда алар менен иштерди жасаган, албетте бул жагынан да түрткү болуп калышы мүмкүн да. Дагы бир маселе, негизинен буга чейин жарым жыл мурда Трамп айтып койбоду. Биз тиги Афганистанга таштап кеткен аэропортторду, базаларды кайра алабыз депчи. Ал боюнча тиги официалдуу түрдө билдирүү жасаган жок, бирок айтышты, келип көр, биз бербейбиз деп айтышты. Жаккан жок. Да, жакканга жок. Негизинен алабыз деген биз кайра Афганды баса алабыз деген да. Себеби Афганистанда жаратылыш кен байлыктар аябай бай. Өзгөчө литий, триллиондогон запастар бар. Газ, нефть азыр Кытайлар акырындан алып атат. Медь, редкозем аябай көп да Афганистанда бай. Ошондой. Ошон үчүн бул жагы да кызыктуу да алар үчүн. Ошол моменттен пайдаланып ал жака киребиз. Эгерде Иран менен согушпаганда, балким алар ошо акырындап ушул жана базасын алганга жардыруулар жасап киргенге аракет кылышмак. То есть борбордук Азияга Американын кызыкканы бул биринчиден Кытайга, Россияга мындайча айтканда
кыр көрсөтүү. Биринчиден Кытайдын экономикасын төмөндөтүүгө болгон өзүнчө кадам. Үчүнчүдөн Кытай менен Россиянын жасап аткан акыркы убактагы иштерине көзөмөл же болбосо чалгын жасоо боюнча ошол өзүнчө бир жакын территория керек да. Ошо Афганистан өтө ыңгайлуу болуп турган болчу мурун. Азыр Пакистан болсо көп учурда Кытай менен отношениясы жакшы болуп баратпайбы? Ал кой бербейт. Ошонун негизинде булар ошо Афганистанды мындайча айтканда пайдаланабыз деген максатта территориясын. Ал эми тиги Ирандан болуп аткан согуш түздөн түз ошо Кытайдын энергетикасын, экономикасын төмөндөтүү, Россияга кыр көргөзүү, мындай кылып атабыз деп. То есть бул чоң геосаясатка айланып кетти да. Кытайга нефть барбасын, Россиянын жакын союзниги да Иран. Мына союзник жок, Венесуэланы жок кылдык, азыр Иран жок кылабыз, сен жалгыз калдың деген аракетте. Афганистан демек азыр кандайдыр бир мында гремучая смесь деп коет го, орусча. Гремучая смесь бир бомба болуп турган турбайбы? Да. Анан еще бизге мына жакын эле да. Көп болсо через Таджикистан жакын эле. Ошол бүгүн алар Пакистанга кол салып, эртең Борбор Азияга кол салабыз деп чыгышпайбы? Контроль жок болсо, бийлик жок болсо. Афганистан акыркы убакта ал дагы ШОСко байкоочу мамлекет кары, бирок катышпайт. Байкоочу ШОСто Афганистан. Бирок айтып атпайсызбы, бунун бир туруктуу бийлиги жок. Да, бирок катышпайт. Байкоочу мурдагы мамлекет башчылары байкоочу болуп кирген. Мурдагы, бу талиптер эмес, мурдагысы. Азыркы талиптер болсо катышпайт, бирок бул талиптер менен менимче мен билгенде быйылкы ШОСтун саммитинде ушул Афганистан боюнча өзгөчө маселелер көтөрүлөт. Афганистанга кандайча бул жардам берүү жана келечекте Афганистандын болуп аткан ички ушул турмуш тиричилигине экономикалыктан кандай жардам берүү, анын бүгүнкү болуп аткан чектеш мамлекеттер боюнча акыбалы кандай болуш керек, ошол боюнча көп маселелер көтөрүлөт. Экинчиден акыркы убакта мына Өзбекстан өзүнчө бир чоң торговый эл аралык деңгээлдеги центр түзбөдү өзүнүн территориясында. Визасы жок кирет. Өзбекстандан Термезге жакын жерден бир чакан шаарча куруп коюшу, ошол жерден сатып алып кете берет. Любой товар, тамак аш, Харгос сыяктуу экен да. Да, Харгоста да МЦТ. Ал эми тиги Тажикстан менен акыбалы начар пока. Тиги себеп дегенде алар тиги Тажикстандын мурдагы, то есть Афганистандын мурдагы элчилиги, талиптерге чейинки элчилиги дагы эле болсо Тажикстанда официалдуу түрдө иштеп атат. Экинчиден тиги Ахмад Шах Масудга тажиктер көп деген учурда жардам берип келген. Баласына Панчер капчыгайында. Бүгүн да ошолорго урал жарак, дары дармек жагынан жардам берип турган учурлар бар. Ошон үчүн алар көп жактырбайт, буларга каршы согушабыз деген дагы бир нече жараланган учурлар болуп келген. Тажикстанга. Ал эми бүгүнкү күндө тиги Таштепе деген каналды куруп коюшпадыбы тигилерчи. Тиги Амударияны бөлүп, ылдый анда бир 25% Өзбекстанга чейин суу келбей калышы мүмкүн. Бул жагына дагы баягы көз караштар азыр бүгүнкү күндө талаш тартыштар бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Афганистан Борбордук Азиядан бул Тажикстан, Өзбекстанга, ШОСко кирген мамлекеттерге кандайдыр бир деңгээлде билинбеген коркунучту пайда кылат потенциалдуу түрдө. Бар ошон үчүн. Ал эми Түркменистан менен болсо, алардын жагдайы жакшы. Түркменистан аларга жол салып берди, бир нече больницаларды куруп берди. Тажикстан, Түркмен менен тиги афгандардын ортосуна азыр ТАПИ деген неме жолду салып атат, газопровод. Түркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия деген. Түркменистандын газын экспорту боюнча. Эми булардын акыбалы пока дурус. Ал эми Тажикстан менен Өзбекстан, Афганистанга карата болгон мамилелери акыркы убакта жакшы, бирок ал жактан адекватный болбой, жанагы тала командирлери чек араларда туруп калышкан да. Алар кээде кааласа ок атып жиберишет, кээде замбир, миномет, пушкалардан атып жиберишет. Ошондой учурлар канча жолу катталып атат. Канткени менен баягы мындай карама-каршылык бар. Бул дагы коркунуч жаратат. Биз мененчи? Биз менен эми биз баягы Тажикстан аркылуу өтөбүз да, же Өзбекстан аркылуу. Биз менен бир нече жол гуманитардык жардам болуп келди. Өзгөчө ошо биринчи жолу Афганистандын өзүнө болду, Кабулга чейин. Анан кийин жыл сайын Кыргызстандан Афганистандагы кыргыздарга
Горный Бадахшан, Афганга чегарасы аркылуу ошол жака жардам болуп келдим былтыр күзүндө. Ага чейин тиги Кабулга жакын 1-2 чакан айрылыштактарына чейин 1 жылда 1-2 жолу жанагы гум помощь барып турат. Акыркы убактагы мындайча айтканда мамиле мындай дурус эле. Бирок эгерде кокус жанагындай жаңжал чыгып, согуш чыгып кетсе, биз милдеттүү түрдө ОДКБнын мүчөсү катары талиптерге каршы биз согушубуз керек в составе Тажикстан. Ошон үчүн бул Афганистан маселеси дагы эле болсо ШОСко кирген мамлекеттер үчүн, ОДКга кирген үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн өтө бир мындай кооптуу орчундуу маселелердин бири. Себеби дегенде Афганистандан дагы айта турган нерсе, көптөгөн экстремист, террористтик уюмдар бар. Алардын ичинде кыргыз жарандар да бар. Сирия, Иракта, башка мамлекеттерде болгон, анан анда-мындан качкан, андан биз билбеген экстремизмге сугарылган жаштар дагы бар. Алардын негизги максаты эмне үчүн Афганистанда ислам динин негизинде мамлекет курса болот, ал эми Борбордук Азиядагы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан курса болбойт деген суроо пайда жаадырат да. Баягы эле халифат дегенде, Ошондой деген алар ой пикир менен дагы эле болсо жүрүшөт. Ошонун негизинде жанагы интернет ресурстарда көптөгөн материалдарды чыгарышат. Ошолор аркылуу вербовка жасайт, өздөрүнө чакырышып. Так что бул жерде дагы эле маселе көп. демек ошол тараптан азыр күч өчүш керек экен да кыймыл аракеттерде. Мамлекет тарабы. Эми албетте мамлекет тарабы, укук коргоо органдар бир чети экономикалык жактан аз да болсо гуманитардык жардам берип, кандайдыр бир деңгээлде товарлардын ошол жака өтүшүнө жардам берип атышат. Биз Өзбекстан, Тажикстандагы бирок укук коргоо органдары албетте көзөмөлгө алынып, көптөгөн өзүнчө билинбеген ыкчам оперативдик топтор иштерди жүргүзүп жатышат деген ойдомун. Чоң рахмат сизге. Абдан маңыздуу, мазмундуу маек болду. Буйруса эми тынччылык эле болсун. Дүйнөдө чек арада тынччылык. Ушундай абдан кооптуу убакытта биздин өлкөнүн ичинде башаламандык болуп кетпеси деген абдан чоң үмүтүбүз бар. Анткени мына өзүңүз айтып кеттиңиз, дүйнөдө тынч эмес, Афганистанда ушундай проблемалар, Иран боюнча проблема, аяктан качкындар келип калышы мүмкүн, экстремисттик ячейкалар, бул жакта дагы мында уктаган ячейкалар бар болуш керек. Алар да кандайдыр бир күтүп атат да. Ошон үчүн кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди Кудай колдосун, тынччылык болсун буйруса, мен ойлойм биздин жетекчилердин мына данышмандыгы баарына жетишет деп. Сизге чоң рахмат. Буйруса жакынкы келе жаткан жагдайларды да дагы ушундай бир маекте жолугушабыз.